Assalamu alaikum. Сизден сураган элем сабактан кийин биздин зарыл суроого жооп бересизби деген бар экен. Сизди кабыл алабыз иншалла. Мен түшүмдө никем жок, кош бойлуу болуп калыптырмын. Ал эмнени түшүндүрөт? Абдан коркуп жатам. Коркуунун кереги жок. Аялдын боюнда болгондугу жакшы, албетте. Иншалла жакшылыкка жоруңуз. Анан жанагыдай шариатка ылайык келбеген иштерден алыс болуңуз, сүйлөшкөн балдар менен башка деген алыс болушуңуз керек. Менин 3 эркек, 2 кызым бар. Эркектердин үлүштөрүн бердим, малын, жерин, үйүн. Ушул үлүштөн 2 кызыма бөлүп берсек болобу? Көптөн бери бул суроо жүрөгүмдө өйүп келет. Болот, эмне үчүн болбойт? Эгерде болсо болот, анткени кыздардын да үлүшү бар, эркектердики 2 эсе көбүрөөк болот. Бирок ал үлүштөр деген качан болот? Жанагы эмеден кийин, өлгөндөн кийин шарият бөлүп берет мурас катары. Бирок тирүүңүздө өзүңүз каалаганда кызыңызга, балаңызга үлүш берсеңиз жарай берет. Урматтуу шейх, өтүп кеткен жекшемби күнү сизге кат аркылуу кайрылып жолугуп чыккам. Сиздин ар бир кеңешиңиз мен үчүн кулагыма сырга, кеңешиңизге амал кылам иншалла. Сизден сүрдөнүп бир жагынан тартынып олтуруп унутуп кетиптирмин. Кечирип коюңузчу, кайра жазып сураганга туура келди. Сиз фатва чыгарып жазып берген кагазыңыздан кийин, 1 жылдан кийин балдардын тарбиясында жок. Балдардын жакшылыктарына жетишкендиктерине мектепке чакырып калышат. Эркек балдарын башкалардын аталарын балдары менен көрүп аябай шагысынып, мостоюп калышат. Жан дүйнөм ачышып кетет. Тили жок жаныбарлар деле балдарын коргошот эмеспи? Ачышып турган кезде колуңдан келбеген эркек экенсиң. Алыңа карап бир үй бүлө менен чектел деп дагы ачуу сөздөрдү айткам. Сиз талак боюнча фатва чыгарып бергениңизден кийин 1 жылдан кийин бербедим беле, 2 жолу өзүң кайтарып албадың беле деп айтты. Кайра кечирим сурап менден мен мындай сөздөрдү сүйлөбөйм. Сүйлөбөйт болчумун, өзүң сүйлөттүң. Оюмда да жок болчу дейт. Ушул сөздөрүнө талак түштүбү дейт. 12 жылдан бери сабыр кылып келдим. Эми сабырым жетпей баратат бул адамдын динсиз жашоосуна дейт. Жок, буга талак түшкөн эмес, анткени түшпөгөн нерсени түш деп айтып атат, эскертип. Ага талак түшпөйт. Сабыр кылыңыз, сабыр кылыңыз, сабыр кылыңыз. Балдар чоңойгондо ата сөзү эле барып баштайт. Азыр кичинекей энеси барса зыяны тийбейт. Көп эле эркектер сыртта элек болуп калат, апалары барат, менде да апасы көп барат. Ал эми чоңоюп калган баламын чогулуштарын өзүм барып жүрөм. Иншалла балдар чоңоюп калса, иншалла атасы барат иншалла. Сабыр кылыңыз, сабырдын түбү сары алтын, сабырсыз жетер муратка, сабырсыз калар уятка деген сөз бар. Кээде сабырсыздык кылып отуруп колубузда бар бактыбыздан дагы ажырап калган учурлар кездешет. Ошондуктан сабыр кылсаңыз бардыгы ордуна келет. Анан шарият ушундай, урматтуу бир тууганым, адам өзүндөгү бар нерсе менен бактылуу болгонго аракет кылуусу керек болот да. Туура эми күйөөңүз убакыт көп бөлбөйт, андай мындай деп атасыз, бирок таптакыр күйөөсү өлүп калгандар дагы бар да. Бир дунган бир тууганыбыз бар эле, бизнесмен аябай. Анан ошол экинчи аял алып, биринчи аялы дунган, экинчи аялы кыргыз. Анан ошо мушташып жүрүп, анан экинчи аял менен ажыраштырганга чейин барды окшойт чамасы. Анан бир күнү жана күйөө өлүп калды. Өлүп калгандан кийин ошол дунган аял айтат, байбичеси дейт, кап күйөөм тирүү болгондо тиги аялын өзүм алып келип бермек экен. Ушул өлбөй тирүү жүргөндө эле ошо мага жетиштүү болмок экен дейт да. Анткени кээ бир аялдар ойлойт, ушундан ажырашып кетсем, ушинтсем эле жеңил болуп калат деп, ол айры оор жагына кетет да. Туура, сизде проблема ошол. Кудайым сизге берген сыноо ошол экен. Мына бирөөнүн баласы инвалид, бирөөнүн күйөөсү инвалид, бирөөнүн өзү инвалид, бирөөнүн балдары жок, бирөөнүн тыйыны жок, бирөөнүн ден соолугу жок. А сиздин күйөөңүз ушундай абалда болгону сизге сыноо. Эми сыноо сабыр кылыш керек да. Мисалы үчүн менин боюм кыска экенде, боюм 1,50 деп эле өлүп албайбыз. Ошол сыяктуу эле сабыр кылыш керек болот да. Акынын талап кыла берген менен колунан келбесе эмне кылыш керек? Карап атат, курсагы ток, балдарды карап атат колдон келишинче. Анан антип эле зиркилде айта берсеңиз, анда бар бактыңызды жоготуп алышыңыз мүмкүн. Мен ушул адамдар менен чогуу жашагандыгы үчүн, мындай аралашып, маселе угуп, алардын мисалдарын уккан үчүн өтө көп билем. Кээде бар бактысын мындай бир баалай албай, жоголуп алып, өмүр бою өкүнүчтө калып кеткен бир туугандардын көп экендигин билем. Ошондуктан мен сизге сабыр кылыңыз бир тууганым деп айтар элем. Уулдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, бардыгы жакшы. Иншалла Кудайым жакшылык берет, ач калтырган жери жок.
Kээ бирөөлөр бар, мынакей күйөөлөр 6 айда бир келет, 6 айда бир келет. Россияда жүрөт, 1 жылда 2 жолу келет. Ошолор жашат ыраазы болуп деле. Сиздики болсо андай эмес, ошондуктан сабыр кылыңыз. Анан эгерде Кудайым берген нерсеге шүгүр кылбай койсоңуз, Кудайым аны жок кылып койгон болсо, өмүр өкүнүчтө калып кетет. Андай кылганыңыз туура эмес деп айтар элем мен сизге. 5 убак намаз окуп, ажыга барып келген аял киши 10 аялды ырдатып жетекчи болуп өзү да ырдайт. Мен современный даватчымын дейт, кантип жооп беребиз дейт. Эми ага унчукпай эле коюңуз, ар ким өзү жолун таап алат, бирок ал туура эмес маселе. Современный даватчы деген ырдап дават кылат бекен, жооп бериштин жоопту менимче түшүнүктүү эле болот жообу. Мен кулинарный курста окуйм. Ал жактан кээ бир тамактарга вино кошулуп жасалат. Жасап бүткөн соң биз аларды чогуу олтуруп жейбиз. Мен вино кошулган тамактарды жебейм, бирок бизди үйрөткөн повар айтат, бул тамактарга вино кошулганы менен биз көпкө куурабыз, анан дагы бышырабыз. Ал убакыттын ичинде спирт учуп кетет. Спирт жок болуп суусундук эле калат, жей берсең болот дейт. Ошондо анда жасалган тамактар жесе болобу, жебей коюш керекпи? Жесе болбойт. Мына кээ бир жерде, айыл жерлеринде, шаар жеринде эт бышырганда ошол эт жумшак болот деп арак кошуп койгон жерлер бар экен. Мына ошону жегенге ичкенге болбойт, аны төгүш гана керек болот. Болбойт жегенге. Салам алейкум. KFC халал сертификаттарынан ажыратылган деп интернетте жүрөт. Бул жөнүндө сизге маалымат барбы? Талаш болуп жатат дейт. Мен ушуну билбейм. Анткени кээде интернетте жүргөн маалыматтар сертификат ажыратылды палан түкүн деп айтышат. Булар жанагыдай оппозициялар. Ошондой чыгарган башка бирөөлөр айткан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Файза деген жанагы кафелер халал, барыбыз билебиз, бирок аларда халал деген сертификат алынган эмес. Биз алардын халал деген жазуу жок болсо да халал экендигин билебиз. Анткени анын кожоюну Али аке деген уйгур жигит, Али таксырыбыз. Ал намаз окуп зекетин берип турган адам да. Ошондуктан буларда халал деген сертификаты жок, алган эмес, бирок бул адал оокаттар. Анан мен дагы ошол KFC ошолордуку деп угам. Анан ошого халал деген сертификат алган эмес болуш керек деп түшүнөм. Же жазуусу бар бекен билбейм, бирок менин мында маалыматым жок. Мисалы үчүн үйдө эт сойсок сертификат алып эле жей беребиз, ошол сыяктуу ишеничтүү адамды жей беребиз. Анан кээ бирлер халал деп сертификат алып туруп арам кылып койгондор толтура, Кудайым ошолордон сактасын. Мен KFC жебейм, анткени мурда жешилем, жегенде мындай бир майга куурулгандыгы үчүн давлением көтөрүлүп, ошондон кыйналып калгандыгы үчүн акыркы күндөр жебей калдым. Бирок арам деп айткан жокмун эч жерде. Гейлер жана башкаларга Алланын азабы келет. Алар менен катышпас керекпиз. Зыяны бизге да тийип калбасын дешти. Бул туугандык мамилени үзгөндүк болбойбу дейт. Алар менен албетте туугандык мамиле катташыш керек. Аларга бир жакшы мындай бир кеңеш айтып туруш керек болот. Анан бирок алар менен дос болуп жүргөн албетте жакшы эмес. Анткени ошолордон жугат бир күн болсо бир күн. Чубак ажы, сиздин кеңешиңизге ая муктаж болуп жатабыз, өзүңүздү чакырабыз дедиңиздер эле. 3 жума болчу, жаз сабактан кийин кабыл алып коесузбу? Жолдошум экөөбүздү бир аз эле ооба келиңиздер. 83-82 деген номурдагылар сиздер дагы мага келиңиздер. Менин 2 балам бар. Жолдошум жолдон чыгып кетти. Бизге акчасын алып келбей автомат ойнойт. Неме кылаарымды билбей калдым. Балдарым жаш, иштей албайм. Бизге дуа бериңиздерчи. Сизге күйөөңүзгө дуа кылабыз, Кудай Таалам хидаяттан ажыратпасын деп. Урматтуу чубак ажы, мен бүгүнкү лекцияга баянга кадам жайдан келип катышып жатам. Ушул вакыттан пайдаланып сизге терең ыраазычылык билдиргим келди. Себеби сиз СССР убагында атеисттик көз карашка батып калган көптөгөн элди ыйманга чакырып жакшылыкка себепчи болдуңуз. Биз сизге үй бүлөбүз менен урматтап, баяндарыңызды калтырбай YouTube'дан угуп турабыз. Сиздей уулду берген Алла Таалага жана ата-энеңизге ыраазыбыз. Өмүрүңүздү Кудайым берекелүү кылсын. Амин. Биздин үй бүлөгө бата берип коюңуз. Рахмат дейт. Урматтуу кадам жайлык бир тууганым, бата беребиз. Сизге биздин белегибиз бар, Чексиз нур деген китеп. Ошол китепти биз сизге беребиз. Биздин балдардан алып кетсеңиз болот. Же өзүмдүн колума алып кетсеңиз дагы, эгерде кааласаңыз, уруксат беребиз сизге иншалла. Мен бир киши менен таанышкам. 3 күн таанышып бүткөндөн кийин, 3 күн таанышып адам. Ал айтты, нике окутуш керек деп. Анан эле ал айтты, мен бактылуу кылам деп, макул деп нике окуттум. Анан молда айтты, 2 койдун акча бериңиз махырга деп. Ал макул деди да,
Дикеден кийин мага ал айтты, молдон айтканын кылыш керек деп акча берди. Анан кайра сен менин этегиме намаз оку деп кыйкырды. Антпе десем эмне сен жиндисиң деп кыйкырып, мен сени кое бердим 3 жолу айтты да жогол деди. Ошондо бир талак түштү, акчасы адалбы дейт. Акчасы адал сизге. Анан талак түшкөнү түш деген ниетинде ошентсе түштү. Акчасы адал, талак түшкөн болот, башыңыз бош. Эгерде силерде жыныстык мамиле болгон жок да, жыныстык мамиле болгон жок, анан бир үйдө жалгыз калбасаңар, идда жок, дароо бошой бересиз. Бирок чогуу бир үйдө калып калган болсоң, иддага отурушуңуз сизге милдеттүү болуп эсептелет. Sizden ötünüç kılat elem hidayet yolunda kitabınızı belek alsam, özünüzde bolsa, özünüz okup görgön. Bolbosam satıp da alayın. Sizin batanızı surap Mimanbek kızı köptön köp tilek kılıp Toktoguldan niyet kılıp geldim. Hidayet yolunda degen kitabım yok meniki. Baktuluk formulası degen kitap var. Hakikat yolu degen var. Birok ököten bizde çok hazır. Bazarda barı yok biliyorum. Birok tügüngön. Baktuluk formulası şahsiye orusça dayardalı jakında çıgat. Biz dağı sizge Mimanbek kızı Toktoguldan gelgen sizge biz ошол baktuluk formulası kitabını Çeksinur kitabını sizge dağı belek berебиз. Gelip alıp getseniz bolot. Men Marwa tele berүүsүнүн kızmatkerimin ayal zatının meselesi boyunca tele berүү dayardap jattık ele. Jeke kabul alın surunam deyt. Rahat ejeke. Siz daha gelseniz bolot. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Allah subhanahu wa ta'ala sabak atayın vakit bölüp kadam taştap gelgen ece karındaşlarımыздın barına omat bersin. Bakıt bersin, jakşılık bersin. Tileklerinin barın Kuday talam tegiz kabul kılsın. Kudayım jakşılarga şer jamandardan alыс kılsın. Ovas omatayvas talay verip, adaldan gelen rızkı verip, ahiretlerini avat kılıp, baldarına, kızlarına, üy bülelerine Kudayım jakşılık bergen bolsun. Tileklerinin bardan Kudayım özü kabul kılsın. Oşonda şu sabaktardı internetten görüp, oşondan paydalangandardan bardığına da Kuday talam jakşılık bergen bolsun. Elibizge tınççılık, omat, iman bersin. Kudayım şermende kılvasın. Oğru atkandan oğrusuna şifa versin. Adaşıp ketkenlerge hidayet bersin. Sabır kıla albay atkandara Kuday talam sabırduluk ata etken bolsun. Kudayım uuldarga, uulsuzdarga uul versin. Kız joktorga kız versin. Üy joktorga üy versin. Uy joktorga uy versin. Kuday talam alısta жүргөн, jakında жүргөн bir tuğandarыбыздын bарын Kuday talam jaman sözdөн, jaman gözdön, jaman goldan saktasın. Kudayım hidayattan ajratpasın. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin, amin, amin. Bir rahmetka erhamer rahimin. Anan geletken kitap berette öyle gelip mындай kitap suragan bolбойт. Eki nuska var. Ekönü biz kadamjaylık jana tigi Toktoguldan gelgen eki bir tuğanga nasip kıldı inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.